Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын баардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын баардык аймактарынан каалаган суммага жер-дам же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн баардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Аламга кадам айылдан башталат демекчи, ошол айылдагы биринчи мектептеги алган билимиңен албетте эле сага дүйнө жүзү ачылат. Ал эми сиз бизди көрүп жатсаңыздар, бул Ким билет интеллектуалдык долбоору сиздер менен НТС телеканалында жана интернет тармактарында амандашып жатабыз. Аты жөнүм Кубат Конучбеков, бул сезондун агайы деп шайлангам. Ал эми биздин конокторубуз болсо Аламга кадам учкундан башталат дейт. Кудайым буйрса, ошол учкундагы биздин жашынакай эжейлерибиз, агайларыбыздын эмгеги менен Кыргызстаныбызга белгилүү актерлор, сценаристтер, режиссерлор, дегиле жалпысынан белгилүү тамашоочулар жана акыркы учурда Зайки Чайки деп хитабат этип аткан Жаныш Майыр менен Залкар конокто Касымов кол чабуулар болсун. Кош келипсиңер. Жаныш жөнүндө айта кетсек, Жаныштын жараткан образдары Ван Чопа, Бота, Хуанито, кайненин ролун жараткан ТК Channel'деги Жекшен агай, анан айыл өкмөтү. Залкар болсо Залкар, Ошо. Залкар ошо. Залкар Гулян образы менен өтө көптөрдүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган өзгөчө көк чайы менен. Кудайым буйрса кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Эми биз Залкар менен Жаныш менен тамашоо долбоорунан чогуу бир үй бүлөдөн өсүп чыккан жигиттерденбиз. Ошол себептен жакшы бирибиздерди тааныйсыз. Жакшы бар. Арман, сен келип алдың. Арман жакшыбы? Кубат Конучбековдун үйүн көргөнбүз. Өрлө бай деп. Бүгүн Кудайым буйрса 4 сабак боюнча таймашабыз. Ар бир сабактын алдында шарттары жөнүндө түшүндүрүп кетебиз. Бирок андан мурда мен баягы учкун жөнүндө айтып калдым. Силер биринчи орто мектептин бүтүрүүчүлөрсүңөр, билишимче классташсыңар, кимиңер класском элеңер? Мен староста болгон, 1 жыл билесиң. 9 класста староста болгон. Мен ооруп калдым. Ошол жылы класстагы показательдердин баары түшүп кетсе керек, Жок. Мектепте жакшы окуганбыз. Жок, мен Жаныштын жакшы окуганын билем. Залкар, сизчи? По тебе не сказать дейт го. Залкар деле жакшы окуучу. Архитектурадан бүтүрүп, мыкты баягы кесибиңиз боюнча архитекторсуз, билем. Дипломдун ээсисиз, жакшы бүтүргөн окууну дагы. Бюджетте окуганбыз Кырсыда. Сиздикичи? Меники ОРТ 198 болгон. Мектепте номер 2-чи ОРТ. 198 болгон, Номер 2-чи. Немечи? Азыр кесибиңиз боюнча негизи образование. Өз режиссердө. Андан кийин бирок ошол ОРТны колдонбой калдык. Манас университетинин өзүнүн эмеси менен, сынагы менен өтүп, режиссура, баракелде. Анда эмесе сабактарга өтө берелик. Туура жооп бергендерге упайлар көрүп турат, эми бул логика жаткан нерсе. Биз бири-бирибиз менен таймашабызбы, Сен менен вариант А, вариант Б. Маңдайыңарда турган баскычты басып жооп бергенге аракет кылабыз. Ким биринчи басса, ошондо жооп бергенге укуктуу болот. Ал эми эң туура тактика, Жаныш. Кеттик, биринчи сабактын шарттары мындай. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Акырындык менен баштай берели. Мындай негизи кругозордон общественное знание дейт. Ана эмесе Азиянын көчмөн элдеринин арасында көчмөн үй кантип аталат? Боз үй? Боз үй, Жанышта биринчи 2 упай, аз заматсыз. Анда эмесе, асманга жеткен бийик имараттын орусча аты? Небоскреб? Баракелде, Жанышта 2-чи упай. 4 упай болду, Жаныш. Жаныш, Залкар ойлонбой, тез басып, кеттик эмесе. Бельгиялык актриса Наташа Ринье кайсыл кыргыз киносунда тартылган?
Сундукбеков. Баракелде. Залкарда 2 ұпай. Орыс алфавитinin негіздеушілері. Мефодий и Мефодий. Негізі англисче тамғалар латиница дейді, орысчаны? Кирилл Мефодий. Азаматсыз Залкар 2 ұпай. Немесе, миллиондаған жылдар мұрын жашаған ири жандықтар. Динозавр. Жанышты 2 ұпай. Немесе, қалемдің içindегі сұйықтық. Қалемдің içindегі. Айт. Чернила. Сыя. Сыя. Қырғызшасы. Сыя. Зор соқамыз. Оғызыңа сыяды айтқан емес білеңді. Керектелі. Оғызыңа сыя чөнтөңі насыя деп. Так, жылдың 7 айы. Июль. Июнь. Ой, август. Жоқ. 7 июль. Июль екені факт. Бірақ маға июль емес, қырғызшаты керек. Құлжа. Жоқ, құлжа июнь ал. Қарақұлжа деп қойдым. Жоқ, неме? Құлжа июнь ал. 6 ай. Июнь, Құлжадан кейінгісі. Кейінкісі. 9 айы ұя. Жоқ, алмаста. 8 ай. Жоқ. 7 ай. Уже қырғызшадан заняларшы 9 ай, 7 ай. Менден бір подсказка. Подсказка өршін ағай деп қол көтер. Баястандың ұры бар ошондай. Баястандың ұры. Теке, ай, бара келді. Жанышты көпай. Болчу жана ағай деп өзі қошпаған, самолюбие болды. Ағай деп. Жоқ, соның лекенді. Залқарлы мағачан ағай деп қайрылсын. Так, тездікті талап қылады, даяр болғылан. Соқ сөк көрсетуші түзмөк. МРТ. Жауап болса, ультрафиолет. Сөк көрсетуші түзмөк. Рентген. Рентген, залқарды 2 ұпай. МРТ бұл бағы углы білін, сөктел емес, жалпы бұл чуңдың барын көргізі. Кеттің әнемесе. Дүйнөлік көчмендер ойынның бірінші қанчаншы жылы болған? 2016. Жоқ. 15. Жоқ. 17. Жоқ. 14. Бара келді жарышта. 2 ұпай. Кет, кейінгі сұрау. 2008 жылы Олимпиада ойындары қайсы мемлекетте болған? 2008 жылы. Китай. Залқар дейді. Шарды айтпайсың ба? Мамлекет өлі. Жоқ, айтпайсың, қайсы шар екен айтшы, ғана білесің бе? Қытай. Бейжің. Молодец. Кеттік. Голландиялық қайсы суретші құлағының бір жерін кесіп салған? Белгілі, факт. Ван Гог. Ван Гог. Залқар азамат. Негізі Винсент Ван Гог архитектор болғандан кейін суретшілермен танышты. Таиландтың борборы. Бангкок, жаныштай күпай. Біз барғамызды. Оа, білеміз. Залқар ұшы бар, Бангкокқа барып келгенден үшінде өп қаған. Зайки болып келешкен, Нотр-Дам соборы қайсы шарда жығышқан? Париж. Залқарда күпай азаматсыз. Немесе Японияның ұлттық спорты? Сумо, Залқар. Жаныш қалотасыз. Так, жақшылап жо береміз. 200 сомның артында қайсыл сурет тартылған? Емне тартылған? Гөл. Бара келді. Жанышта Бірінші сабақты рекордтық қысқа минутта өтірдік оқшайды, азаматсыздар. Сіз ай сайын квартираға 20 000 сом төлейсіз бі? Ооба, төлөйм. Ошонда сіз бір жылда 240 000 сом төлеп қаласыз бі? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сіз квартираға 2 400 000 сом төлейсіз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турмун да буну. 10 жыл төлөсөңүз квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмөрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 ұпай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 ұпай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Кеттик. Биринчи факт. Жапон театрларында сахнага туз чачуу салты бар. Ал эмне үчүн жасалат? Тиги бир актриса бар экен да, ал кыз экен да, анан кечип келе берет экен, анан тиги кызды жакын кылат экен да, тузчу. Кыз жакын. Так, болушу мүмкүн. Аябай мындай загон жакшы болду аябай. Залкар, сизден бир вариант угалык. Кандай дейсиң, кайра айтып койчу. Жапон театрларында, Японияда, сахнага туз чачуу салты бар.
То есть спектакль башталарынын алдында же болбосо бир оюн башталарынын алдында сахнага туз чачат экен. Эмне үчүн бул? Блин, Мен правильный вариант. Көйлө вариант айтып берсе болот да. Ооба. Эмеси, правильный вариант. Кыз кызды жакын кылат деген үчүн пока что 3 упай бар. Жана неме деп ойлоп атам да, булар жанагы сыйгаланып жыгылып кетпеш үчүн актерлор. Болушу мүмкүн, бирок жок. Не да? жоқ, бол жаңа. Эме жардам үчүн агай дешиңер керек. Жок, таппай калсак да отурсам да. Давай Залкар. Агай. Материалдык дүйнө менен байланыштуу эмес. Эмес. Бұлар немеге сыйнат. Чертей отгонять. Шайтан-пайтандарды айдай үчүн. Бұлар ойларға сыйнат да. Ойлар деген Жапондор бул. қыздар жақсы көрсөт. Жапондор бул. Индустар сыйнат ал. Жапондор Аны көбі жақсы деп қойған. Жок, неме үчүн окшойт жана злых духов отгонять. Жанышта дагы 2 упай бар, анткени туура жооп. Ар кандай жиндерди, арбактар спектакльди бузбаш үчүн, спектакль ийгиликтүү өтүп кетиш үчүн чачылат экен. Ошол себептен жанышта баш аяк 5 упай колчоолар болсо. Матры. Иштеп калдык элек японский театр драма. Экинчи факт. Парагвайда каршылаштар же болбосо соперники, оппоненты. Донор катары катталса, донор катары эмнеге уруксат берилет? Кайсы эмне боюнча оппоненттер? Эмнелер? Мисалы үчүн эки душман бар да. Душман деп кол. Алар экөө бири-бирине донор катары катталса, ошо уруксат берилет экен. Алар экөөгө бири-бириге донор катары катталсабы? Жанагы Вопрос чо? боксерлор Эмне карама-каршы? Эмнеге уруксат берилет? Алар экөө мисалы үчүн силер экөөң душман деп кол, Кудай сактасын, экөөң душмансың. Анан бири-бириңерге донорлукка кол койдуңар, ошондон кийин кыла бергиле дейт экен. өлтүрүп, Ошол же болбосо же болбосо агай дейсиң. жок, биз эми күлкүмүштү таап алдык. Күлкүмүштү да. Залкар, сизден күлкүмүштү жок. Азыр эми күтө туруп разминка кылдыйдымы? Негизи Парагвай менен Уругвай каршылык белет. Парагвайда эгерде эки донор, Эки донор болсо. эки оппонент бири-бириге донор болом деп кол койсо, Экөө бири-бирин даталап өлтүрүп мушташканга неме? Же болбосо, Игерки классикалык жолу дуэль. жанышта 2 упай. Дуэль. Дуэльге уруксат берилет экен азыркы заманга чейин. Азырга чейин бе? Жананы Александр Сергеевич Пушкин Уругвайлык каза болгон. Ошо Парагвайда жүрчү окшойт. Анда эмесе кийинки фактка өтөлү. 2 факт болду. Кийинки факт. 1880-жылы кокаин эмне үчүн эркин сатылган? неме үчүн? Эми Кыргызстанда эмес. Ал убакта менин оюмча кокаин Америкада же Европада эле болсо керек. Негизи туура жооп дары аркылуу да. Дары болушу. 1880-жылы туура жооп жанышта 2 упай бар, эми күлкүмүштүү. Далкарда 2 упай бар, эми күлкүмүштүү жок. Күлкүлүү кылып көрөлү, Күлкүлүү кокаин эмне үчүн? 1888-жылы негизи 1880-жылы негизи неме битва болгон да. Лукоморье деген битва болгон. Жок, никотиновая война была. Никотин менен атышчыда ошон үчүн разрешали же. Ошол никотиновый война болуп, мындай войнада эмес болгон, анан элдер кичине дурман болуп, мындай кокаинде неме болуп алып. Дурмана. Дальше. Залкар, давай. Жок, бул мындай болчу. До конца. 1880-жылы 80-жылы. Люксембургда бир неме уруу жашачы. Аты? Люберцы деген. Не анан? Люберцы деген уруу жашачы. Экинчиси Сизде неме деген бугу деген сыяктуу уруу болчу да Люберцы. Анан алар өлө согушкысы келип. Москвада Жок, алар өлө согушкысы. Алар кимдер менен согушканда? Шлёпанцы менен. Жок, алар ошо шлёпанцы менен согушкысы келип, тиги согушпай коюшуп, анан кой, могулар кокаинде неме болуп, бири-бири менен өзүнчө мындай жиндер менен согушу да. Негизи ал немеге болчу да. От злых духов изгонять. Япондар кокаинди тузда эле чачып өтүп. Кокаин чачып тейлер нюхать этип жакшы ойноп салчу да. Баракелде Залкардын аракети үчүн 3 упай берели. Жакшы эле колдон келиши аракет. Негизи туура жооп сасык тумоодон, неврологиялык жана баш оорудан, уйкусуздуктан сактоо үчүн. Биз до сих пор ошону колдонобуз. На талал Азыркыга чейин биз Тамаша. Анда эмесе 3-факт азаматсыз Залкарда 5 упай,
Кийинки факт. Людвиг ван Бетховен бир кездерде эмне үчүн камакка алынган. Эми жашаган убактысында ортосунда бир нерсе Композициясының мазмуну үчүн. камакка алыныптыр. Жок, күлкүмүштүү эмес, бирок туурада эмес болуп калды. Сөз. Ja, негизи Бетховен эмне үчүн камакка алынган дебейсиңби? Эмне үчүн Бул камакка алынган? деген Бир нерсе кылган үчүн камакка алынат да турабы? Эми жөндөн себепсиз камакка алынбайт да. бул жанагы неме үчүн жанагы композициясы балким падышага жакпай калгандыр да. Туура жок. Бетховен эмнеге камакка алынган? Ал ит болчу. Аны бекитип алышкан, кабып аткан үчүн, какпасын. Бетховен. Көчөдө иттерди немеби? Бешенство жукпасын деп, Ошончо камакка салышкан. Жок, Бетховен ал бит болчу да. Ал бит болчу, ит эмес, бит. Бетховен да. Бетховен эмес, Бетховен деп жазылат да. Бетховен анда Бэтмен болчу да. Биткоин негизи. Биткоин. Биткоин, кокоин деп койду. Бары акыр аягы келип Японияда театрга келип. Кайра эле тузга келет. Бирок эми мен агай десеңер айтып бир аз жакынатып берейин. Жакынатып бересиз жана. Оппозиция, политикага эч кандай тиеши. Политика теси жок ба? Кандай чанал камап отурса? Адам өлтүргөн. Жок, Жок. жок, ал неме болгон болуш керек. Бетховен ал неме болгон. Аялын сабаган. Жок. Ал Марат Башаров. Бишкекте эле улоо же болбосо дүйнөнүн иш шаарларында ушундай адамдарды тез камап турат. Уурулукпу? Жок. Акыркы жооп жаныштан. Кана эмесе? Тез Алкоголик. Бомж. Наркоман. Кеткен, бомж. Залкарды эки упай. Бомж. Сел саяктыгы үчүн. Ничего себе. Залкарды эки упай болду, Азамат. Родной турбай, родной. Бетховен учурунда мындай канчалык легендарлуу композитор болбосун, учурунда жашоосунун бир периодунда сел саяк болуп калган экен. Жана неме да, синдром не деп койчу эле? Жок, ооруда эмес да, ошол учурдагы баягы чыгармачылыгынын таанылбагандыгынан улам көптөгөн мындай чыгарымдай залкар инсандар өзү өтүп кеткенден кийин ошол себептен көбүнчө адамдар ошондой болуп Жанышты дагы азыр көп эптеп жанын баккан адамдар болгон да. Ошол зарплата эч ким бербейт турабы? Ооба. Кеттик. Кийинки факт жеңил эле, мен оюмча азыр эле тез эле жообун таап атпашыңар керек. Францияда аялдар 1944-жылга чейин эмнеге укугу жок болчу? 44-жылга чейин. жок болчу? Аялдар, Францияда. Парламентке. Добуш бергенге. Залкарды эки упай. Добуш бергенге укугу жок болчу. Эми күлкүнчтүү жооп аракет кылабы жанчы? Аялдар эмнеге укугу? Мен билем азыр. Мен канчанчы жыл Эмнеге укугу жок болчу? Эмнеге укугу жок болчу? 1944-жылга чейин. Война бүткөнгө чейин экен да бул. Согуш бүткөнгө чейин. Добуш бергенге укугу жок болчу. Залкар берди. Туура жообун. Эми күлкүлүү жооп күтөлү. 1944-жылы аялдар согушка TikTok тартканга жок болчу. укугу. 1944 Хейт жазганга укугу жок болчу деп койду. Хейт жазыш эмес да. Эмнеге дебесиң, анда деген Гитлер сразу алып кетчү да хейтерлердичи. Францияда турабы? Өбүшкөнгө. Күлкүлүү жооп. Жок, эми түшүнүп атабыз азыр. Бүтүп Эйфель башында секиргенге укугу жок болчу. 1944-жылы. Кыргызча сүйлөгөнгө укугу жок болчу. Мессинин Парижге өткөнүгө сүйүнгөнгө укугу жок болчу. Аракеттер бар, бирок жок. Эми негизи уруксат этсеңер экинчи сабакта жыйынтыктайлы. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. 1 мүнөт убакыт, Залкар мырза, 3, 2, 1, кеттик. Уай тайманба айтууду, анткени энеден мурун төрөлгөн күн тууду. Инисин аягында айтууду да жашуй калат. Жоо менен жоошкандыкта жооштук, жоболоң жеңишке. Канаттууңдун күлүңдөшү айтуудун алкышына Сары Батыр ыраазы, анткени эрдиктин жашына бар эр жоодон жалтанбасын билген атага уулдары ынады. Тирүү жүрүшсүн эл
көргөнү болор уулдар деп Сары Батыр көңүлү жай. Бир жолу үчөө уулдан кайтышкандан айым эне санасын айтты. Батыр уулдарыбыз эр жети экөөнүн колуктоо алып берели, өргөлөрүн бөлөлү. Ойдогуң айтың жаркын байбиче, кимисин мурун үйлөдүрсөк оң болор эле. Стоп. 1, 2, 3 кеттік. Экөө эгиз кыз төрөгөн эле элде жок дейсизби? Эгиз уул эгиз кыз алса наркка кандай? Уулдардын ынтымагы бекем өтө кызыл тез оңору эсиңиздедир. Арасында ала жип араласа ынтымакты оңой эле чатынатып салат. Эгиз кыз албысындашса эрлеринин ынтымагын сакташар. Баатыр нарктын касиети ынтымак эмеспи? Айтканын оң акылманың. Эгиз кыз төрөгөн эне элде жок дейсиңби? Оңго солго суроо салып, эл кыдырайын. Өзүң көрүп нике буйргандарды уулдарга баш коштуралы деди ата. Уулдарыңа жаккандарына алтын сырга Баатыр деди Умай эне. Сары Батыр эгиз уулду ээрчитип, эл кыдырып жүрүп, суу башында байыр алып, айлана аркасы тийген мергенчинин бойго жеткен эгиз кызына алтын сырга салды. Нике буйруп тою берилди. Кунтууду, айтууду экөө бир күндө өргө бөлүп чамгарактан түтүн булатты. Артымда калар туягым жок. Ал эмесе 3-чү сабагыбыздын жыйынтыгы боюнча, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Жаныш мырза 116 сөз менен жеңишке ээ болду. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Кеттик. Биринчи суроо 4-чү сабакта. Гай Ричи деген ким? А. Актер. Б. Уэльстин президенти. В. Маршал. Г. Режиссер. Ана эмесе? Режиссер. Экөөң тең режиссер тандайсыңар, анда эмесе туура жообун көрөлү, режиссер. Азаматсыздар, экөөңүздөрдө тең 2ден упай бар. Билесиз, бул сферада. Эми Гай Ричини белгилүү Стэтхэмдин, Бөлөм болот мен. жакшы көргөн режиссеру, активдүү Гай Ричи экшндарды көп Кыргызстанда таркатат. Кыргызстанда да эмне дүйнө жүзүндө эң күчтүү режиссерлордун бири болуш керек. Негизи кыргыздын кайсы киносун, кайсы чыгармасын Гай Ричиге тарттырат элеңер? Так, Жаңыл мырзаны аябай экшн болмок. Экшнды жактырат ал. Семетейде экшн көп, Манаска караганда. Манастыкы больше эпический да. Если не историческое, то неменич күзгү жалбырак туңуюктап. Экинчи суроого өтөлүп кеттик. Эң көп Оскар статуэткасын уткан актер же актриса Леонардо Ди Каприо, Кэтрин Хепберн, Джек Николсон жана Кристен Стюарт. Кайсы вариант? Так, Кэтрин Хепберн элестирип айтам. Ким эле ал? Актриса. Джек Николсон. Кайсыл кинодо ойнады? Леонардо Ди Каприо. Леонардо нарт эң аз бош керек. Леонардо да жок эле почти. Бир Оскар алды эле. Немеден эле алды да ал. Выжившийден эле алды. Ана эмесе жоопко кезек берели. Жаныш, вариант? Жок, мен пока ойлонтум. Залкар? Джек Николсон деп ойлодум. Залкарты Джек Николсон. Мен да ошо Джек Николсон. Джек Николсон. Туура жообун көрөлү. Кэтрин Хепберн. Бул ким бул? Бул Илгеркилерден кene? 60-70 жыл кино тасмаларда тартылган, экөөңөрдө тең эстикке алган жоксуңар. Бирок негизи менин оюмча Джек Николсон 2-чи, 3-чү орунда турат болуш керек. Ошо просто я её не знаю ким. Не, я тоже её не Кэтрин знаю. Хепберн. Багы Хотя бир кино помнишь? Монролордун учурундагы. Кеттик ана эмесе кийинки. Кайсы оюнчук дүйнөдө эң көп сатылат? Фризби, кубик Рубик, кукла Барби, юла. Кубик Рубик. Кубик Рубик, сиздин оюңуз боюнча. Залкар? Кукла Барби. Кукла Барби. Туура жообуна кезек берели. Туура жооп кубик Рубика. Жанышта 2 упай, азаматсыз. Эң негизи баягы белгилүү болгон оюнчуктардан. Кеттик кийинки. Хинкали деген эмне? А. Кавказдагы дарыя, Б. Грузин тамагы, В. Тоо чоку. Г. Кылыч. Ну, грузин тамагы. Грузин тамагы. Экөөңүздөрдө тең 2 упай алып Хинкали. Көчөлө жеп сала жазам. Көчөлө жегенбиз, э? Жок, жеген эмеспиз. Жегизге эле акча жетпей калыптыр. Самсы жеп. Кеттик кийинки суроо. Сүрөттөгү актердун аты ким? Жан-Клод Ван Дам, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис, Роб Шнайдер. Чак Норрис. Чак Норрис. Экөөңүздөрдө тең 2ден упай. Туура. Кеттик. Төмөндөгү тизмеде эң көп Грэмми сыйлыгын алган ырчы. Адел, Бейонс, The Weeknd, Майкл Джексон.
Грэмми, а? Грэмми. Грэмми американский ме? Ооба, америкалык. Американский? Бул баягы музыка дүйнөсүндөгү Оскар десек жаңылыш. Майкл Джексон. Сиздин оюңуз боюнча Майкл Джексон. Залкар? Тилерин көчөкөлөдө деди. Көчөк эмес. Уикендин көчөгүнө чыкты да. Адель көп алган болуш керек. Адель бир жылы, калп айтпасам, 12 бир эле жылда 12 Грэмми алган болчу. Бир эле жыл. Аны көрчү, Майкл Джексон убакытта бар беле Грэмми? Бар болчу. Адель го деле. Анда неме Майкл Джексон. Сиз Адельди ойлойсуз. Туура жоопко кезек берели. Туура жооп гана Майкл Джексон баракелди. Көчө эле факт окуткам мен. Самый много 15 Грэмми сыйлыгын ээскен. Ал эмесе кийинки. Төмөндөгү тизмеде кимдин грек мифологиясындагы Олимп кудайларына тиешеси жок? Арес, Артемида, Венера, Диметра. Арес го дейм, бир угар ким Аресте. Арес деген немеде? Бог немеде жана. Бог. Ареста да коет. Жок. Ареста. Арестен бул жана как это жана Бог подземельеден сыяктуу да жана. Ал Посейдонда. Жок, Посейдон бог воды же. А кайсы подземелье? Подземелье башка ал. Неме шайтандардын бог зла. Ошо Арес болушу мүмкүнбү? Не, подожди, ошону эсте, а то сейчас. Диметра го да. Диметр дегендер бар го. Диметр бул башка мифический окшойт, а? Вот это же. Ал Медуза Гаргона ал. Медуза Гаргона. Ну какие вы так поняли? Чачтарын Диметр окшойт. Арес точно жанагы подземелье. Ал эмесе туура жоопко кезелик. Диметра. Диметра? Диметра. Экөөңөр тең Диметра дейсиңер. Туура жоопко кезек берели. Туура жооп Венера. Богиня любви же Венера. Венера деген Эроста любви. эч кандай грек мифологиясына тиешеси жок. Богиня любви. Венера жеңем да. Венера Рим мифологиясында. Все. Ошол себептен экөөңөрдө тең эчтеке жок. Рим менен гректи алмаштырбайбыз. Кеттик кийинки суроо. Бул кадр кайсы кинотасмадан алынган? Операция «Джентльмен удачи», «Приключения электроника», «Берегись автомобиля». Кайсы? Электроника. Электроника. Экөөңөрдө тең 2ден упай, албетте эле. Аттарында билесиз. Бул белгилүү эгиздер. Кеттик кийинки суроо. Төмөндөгү тизмеде кайсы кино режиссер аташыпка таандык? Белгисиз маршрут, гонщик таксист же министрдин кызынын махабаты кайсы? А на фото кто? Это есть? Ошол Руслан Аташев, белгилүү режиссер. Сиз режиссер катары, режиссерлор. Гонщик таксист эмес, белгисиз маршрут эмес. Алла актанарым кылат. Белгисиз маршрут ким тартты эле? Актанарым кылат. Мурут бар беле. Министрдин кызынын махабаты. Мурут кайсы качан чыкты ал? Эски кино бу. Мурут мен билбейм. Негизи белгисиз маршрутту Бирназаров тарткан. Бирназаров тарткан. Мурут же министрдин кызынын махабаты. Министрдин кызынын махабаты го дейм. Министрдин Залкар сиздики. Больше фан вариант да, такой. Кто бы составлял? Залкар. Мурут деген кино жок да, министрдин кызынын махабаты. Министр. Туура жоопко кезек берели. Туура жооп министрдин кызынын махабаты. Азаматсыңар. Бул шедевр да. Мурут деген кино бар болуш керек. Жора, өшкөрдүм жок, Мурут деген кино жок. Бар. Куба өшкөрдүм. Кеттик дагы бир суроо. Кайсы футболист 2007-жылы УЕФА федерациясы тарабынан бериле турган алтын топту уткан? Роналдиньо, Фабиньо Каннавара, Рикардо Кака, Криштиану Роналдо. 2007. Заки сен жакшы билесиң футболду, давай. Мен сага ушунт. 2007-жылы алтын топту утуп алган. Ну, не крестикке көпкө бербей келет, ойын, наоборот. Ал канчанчы жыл Манчестер Юнайтедтен 2007-де биздин класста эстебин, кайсы класстабыз? Биз деген 17 жаш. Силер деген 17 жаштабыз. 11-чи 10-чу класста экенбиз. Криштиану 8 Роналдо. бүттүк да. Канавара кайсы командада эле агай? Каннавара деген Италиянын курама командасында эне. Жок, кайсы Рикардо клубда Кака иштечү? Бразилия, Кака Бразилия, Криштиану Роналдо Португалия. Кака алган. Рональдиньо. Кака алган бир жылы. Только билбейт. Бар алышкан. Бул Не, бар алган. тизмектеги бар Жок, алышкан. Кака кайсы жыл алды? Биз 10-чу класста эстесең? Криштик 2008-2009 алган бул. Ал эмесе туура жоопко кезек берели. Залкар, Биз волейбол ойноп жүргөн жылы. Залкар сиздин оюңуз боюнча? Кака болуш керек. Жалкар, Бош берем, билбейм. Кака, туура жоопко кезек берели. Албетте эле бул Рикардо Кака. Туп-туура азаматсыңар. 2ден упай. Ушуну менен 4-чү сабагыбыздын жыйынтыгын чыгаралы. 4-чү сабактын жыйынтыгы боюнча 12 упай Залкар мырзада, 16 упай Жаныш мырзада. Жалпысынан экөөнүн жалпы 4 сабактын жыйынтыгын өтө турган болсок, 37 упай биздин Залкар мырзада, жана 45 упай Жаныш мырзада. Ол чабуулар болсо.
Жаныш мырза. Бизден Залкарга 5 ұпай беріп қалдық. 5 ұпай беріп Ашып кетейік, отыр. Қойсын. 5 ұпай беріп қойсаңыз, сіздікі 40, Залқарды 42 болып қалды. Отыр ашып кеткен. 4-ті берейін тең болсын. 41 болып отыр. 4 берсек 40. Мында қылалшы, маған 3-ті берді, 1 ұпайды ағайға беріп қойшы. Баракелде. Сіздердің көрермандарға, бізде көріп жатқан теле және интернет көрушілерге жалпысынан билим жөнінде өзіңөрдүн тыянактарыңар, жашоодон болгон балким бир кеп кеңештериңер. Өзгөчө образование жөнүндө, билим алуу жөнүндө. Билим экиге бөлүнөт экен. Бирөөсү болсо деген мына маалымат билим экен да. Бул азыр интернетте бар. Көп митетте муну я в интернете узнаю деп сабакты жалпы окуп атат да. А экинчиси болсо баягы алгоритм билим экен. Бул деген бизге баягы логикабыз курчталыш үчүн, биздин философиябыз күчтөлүш керек экен. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде силер болсо деген маалымат топтогон боюнча негизли мектептен жалкауланып атсаңар, силер болсо экиге бөлгүлө. Билим маалымат билим деп эле койгула, аны интернеттен эле карап аласыңар, кийим каяктан экен, а вот логика жагынан адам катары баягы күчтүү болуш үчүн, мээңер жакшы иштеш үчүн, бирок кантсе дагы силер болсо жанагы сабактарды окушуңар керек да, ошол силердин логикаңарды күчтөтө турган. Ошондуктан айтат элем, тиги баягы жалкоолонбой, да информацияны алыңар келбесе дагы баягы логика үчүн окушуңар керек. Мен кошулам, алып берин деп койдум. Билимден көп калып туралы. Негизи азыр жаштар көп жана жогорку билим албайт атпайбы? Высшее образование, жогорку билим албайт. Окууну бүтүп иштеп кетип атышат. Негизи айтар нерсем, жогорку билимди албетте ар бир адам алыш керек. Себептен де жогорку билим бир гана диплом эмес, ошол жерде адам өзүнү адам катары неме кылат да? Тарбиялайт да, социум катары. Себептен де көп адамдар менен таанышат, агайлар менен мамиле курат. Мектеп башка, жогорку билим башка. Ошол үчүн ар бир угуп жаткан биздин угармандарга айтат элем, албетте окуум бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырып, окуп, ошол жерде адамдар менен таанышып, анан эң негизгиси өзүңөр сүйүп, өзүңөр күйгөн кесипти тандагыла. Ошондо гана силер бир чоң ийгиликке жетесиңер. Кудайым буйрса. Чоң рахмат келип бергениңерге. Биз да Кудайым буйрса силердин үй бүлөңөр, жакындарыңар, мен оюмча 100% кепилдик бере алабыз го. Сыймыктанып келет, сиздер менин ушуңуздардан жазбаңыздар. Ийгиликтерди каалайлык, кинолор жарата бергиле, образдар боло берсин. Анан акыркы суроо, Гуля качан турмушка чыгат? Өле Гуля Ирунда Залкар качан үйлөнөт? Достор, ушуну менен барыңыздарга дайыр жолу жакшы маанай үчүн Жаныш менен Залкарга рахмат айталы. Ал эми сиздерге бизге бөлүп берген убактыңыздар үчүн, биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Эмки жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.